Балдар, кезектеги сабагыбыз кыргыз тили. Бүгүнкү турган темабыз этиштин жакталышы. Бүгүнкү сабагыбызда биз эмнелерди ишке ашырабыз? Этиштин жакталышын үйрөнөбүз. Сүйлөмдөгү этиштердин жактарын таба алабыз. Таза, тыкан болууга үйрөнөбүз. Алгач, кыргыз тилиндеги 3 жак бар экендигин аныктап алайлы. Биринчи жак мен окуучумун, экинчи жак сен окуучусуң, экинчи жактын сылык түрү сиз окуучусуз, үчүнчү жак ал окуучу. Этиш деген сөз түркүмүн эсизге салабыз балдар. Этиштер заттардын кыймыл аракетин, алабалын билдирген сөздөр. Демек, заттар кайсы жакта турган болсо, этиш дагы ошол жак боюнча өзгөрөт. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Анда алар менен таанышабыз. Демек, жекелик санда 3 жакта. Биринчи жак мен китепти окуймун. Экинчи жак сен китепти окуйсуң. Экинчи жактын сылык түрү сиз китепти окуйсуз. Үчүнчү жак ал китепти окуйт. Ал эми көптүк санда кантип өзгөрөт? Биринчи жак биз китепти окуйбуз. Экинчи жак силер китепти окуйсуңар. Экинчи жактын сылык түрү сиздер китепти окуйсуздар. Үчүнчү жак алар китепти окушат. Демек балдар, мына силер көрүп тургандай, этиш жекелик жана көптүк санда мына ушундай түрдүү формаларда өзгөрөт экен. Оку деген сөздүн өзү эле карагыла бир канча формада мүчөлөрдүн жардамы менен өзгөрүп жатат. Биз буларды сүйлөм тутумунда туура айтып, туура жазып, мүчөлөрдү туура улашыбыз керек. Көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчи көнүгүү табышмакты жандыргыла, этиш сөздөрүнүн кайсы жакта тургандыгын аныктагыла. Улам жаңы барагын ачам, каармандарга аралашам, кызыгына аябай батам, аягына чыкканча шашам. Ойлоп көргүлөчү, табышмактын жообу эмнеде экен? Анда табышмакты таап койгула. Этиш сөздөрдүн кайсы жакта тургандыгын аныктайбыз. Ачам биринчи жакта турду, аралашам, батам, шашам. Демек, баардык этиштер биринчи жакта жекелик санда турду. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Билимдин кени китепте. Ушу сөз туурабы балдар? Чындыгында эле билимдин кени китепте. Эгерде биз билим ала турган болсок, аны эң негизги жардамчыбыз, эң негизги булагыбыз китепти гана окушубуз керек. Китеп бул биз үчүн эң чоң байлык. Билимдүүнүн билими чугат. Албетте балдар, билимдүү адам менен чогуу жүрсөк, анын айткан сөздөрүнөн, билген билиминен сөзсүз түрдө биз да кандайдыр бир нерселерди үйрөнүшүбүз мүмкүн. Үчүнчү көнүгүү класстерди толтургула. Демек, ортодо мен, биз деген сөздөр турат, аларды биз этиштер менен өзгөртүшүбүз керек. Жекелик жана көптүк санга алмаштырабыз. Мен окудум, биз окудук. Мен ырдадым, биз ырдадык. Мен жаздым, биз жаздык. Мен бийледим, биз бийледик. Мен отурдум, биз отурдук. Мен тамактандым, биз тамактандык. Мен чуркадым, биз чуркадык. Мен ойнодум, биз ойнодук. Силер дагы балдар, ушул этиштердин ордуна башка этиш сөздөрдү коюп, класстерди толтуруп көргүлө. Төртүнчү көнүгүү сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдү түзгүлө. Алкул Осмоновдун дагы кандай чыгармаларын билесиңер? Ак кайың, Түлкү жана Каздар китептин душманы. Бул чыгармалардын бардыгы Алыкул Осмоновго таандык. Анда эмесе, мен үлгү катары бир сүйлөмдү айтып берейин. Алыкул Осмоновдун Ак кайың деген китебине балдар жана турналар, жазгы жаңгыр, чымын чиркей, 2 метр Эсенгул деген ырлары киргизилген. Ал эми силер болсо балдар, ушул 2 сүрөткө сүйлөм түзүп, дептериңерге жазгыла. Анда балдар, тапшырма 5-чи көнүгүү этиштерди 3 жакта пайдаланып, мага жаккан китеп деген темада аңгеме жазгыла. Мисал үчүн, мен китепти жакшы көрөмүн. Биринчи жакта
Сен китепти жакшы көрөсүң. Экинчи жакта. Ал китепти жакшы көрөт. Бул үчүнчү жакта болду. Ушул сыяктуу кылып чакан аңгеме жазгыла. Силерге кайсы китеп жаккан болсо, ошол китеп тууралуу. Сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта тургула.